Кыргыз элим Садыр Жапаров кыргыз элин так эле ушундай туңгуйка капкараңгыга алып бара жатат. Ушундай туннель азыр Ысык көлдөн түз эле Кытайга кошула турган жерде салынып жатат. Бул бедел ашуусу. Бедел ашуусу бул Садыр Жапаровдун атасынын керезиби деги билбей койдум. Нечинен де Садыр Жапаровдун атасы мо 60-жылы жылдары Кытайдан келген дейт. Анан кийин жанагы бир имиш маалыматтар чыкты. Туурабы? Садыр Жапаров ушу атасы Кытайдын жана чалгынчысы, агенти деп коебуз, ошондой болгон деп. Эми ал макул имиш экен да, имиш дешет. А бирок Садыр Жапаров өзү 2005-жылы депутат болуп келгенде эле ушул түз эле Ысык көлдөн Кытайга жол ачууну демилгелеп көтөрүп, мына 2007-жылы 21-майда Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров кесиптештерине республиканы Кытай менен байланыштырган бедел ак суу жолунун курулушу тууралуу маалымат берди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин жыйынында парламенттин депутаты Садыр Жапаров кесиптештерине республиканы Кытай менен байланыштырган бедел ак суу жолунун курулушу тууралуу маалымат берди. Анын сөзүнө парламенттин дагы бир депутаты Султан Урманаевдин бул долбоорду Ак үйдөгү адамдар жашыруун түрдө колдоп жатканын айткан гезит макаласы түрткү болду. Чындыгында мен өзүм бул долбоорду 1,5 жыл мурун баштагам деп белгиледи Садыр Жапаров. Эми бул бедел ашуусу Кыргызстанга кандай туңгуюк, кандай коркунуч. Аша турган болсо, мына азыр эле Тооругарт, Иркештам эки чек арадан эле жык жыйма кытайлар турат. Жык жыйма. Кытайлар түз эле Ысык көлгө ошол ашууну ашып түшөт. Бул бирби жайнап, шагырап 1,5 миллиард Кытай. Андан сырткары түшкөн эчтеке эмес. Биздин баягы эле ыйык Ысык көлүбүз. Ошол жерде жол, чоң жүк ташуучу жол, логистикалык жол болот деп. Логистика деген бул чоң жүк ташуучу. Өзүңүздөр акыркы убакта көрүп атасыздар. Кытайдын шопурлары айланан кутуруп айдап атканын. Ошондой эле ар кандай жол кырсыктары. Ошондой эле 1998-жылы мисалы сианид төгүлүп Ысык көлгө түздөн түз куюлган. Логистика болгондо эмне деген заттар ташылат. Эмне бар экенин ичинде ким билет. Бирок эң негизгиси Ысык көлүбүзгө куя турган жерде ошону бойлой ошол жол. Бирок макул ал келечекте коркунуч деп атабыз. Учурда мына көрүп атасыңар, момча жерин салып атыптыр. Бул тапта ошол жерде кызыл китепке кирген биздин баягы эле кол тигиз баягы эле Ысык көл мыйзамы 9-берене кол тигиз мамлекет коргоого тийиш. Ал жакта аюулар, илбирстер, ошолордун жолдору буулуп, алардын миграциясы бузулду. Ушул тапта. Анан бул чоң элестеткиле, бул чоң жол. Бирок кыргыз эли менен Садыр Жапаров бир кеңешти беле? Ушуну курсак болот деди беле? Же өзүнүн жанындагы жанагы даканса деп коебузбу, ошолор менен кеңештирүү эле кылып атабы? Дагы да болбосо бул Садыр Жапаровдун жеке өзү кызыкчылыгы. Герт баш менен кызыкчылыгы менен кылып аткан иш. Ошондуктан кыргыз элим ойлонолук, бул жол ачылса миллион деген кытайлар келип түз эле мына жана 4000 гектар асман шаар, 6000 гектар, Жыргалаңда 4000 гектар шагырата Ысык көлүбүздү каптайт. Кыргыз элим бүгүн ойлонбосок, биздин келечек урпактар, балдар эркин сүйлөй албай, эркин өлкөдө жашай албай, өз өлкөсү, өз мамлекети жок болуп калбасын. Укамбас көсүнчү. Мен укамбас алган үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр
баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башынан. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Мына 2 жумга келгенде бул жерде эчке жок болчу. Азыр мынакей, өзүңөр көрүп атасыңар. Эреңде бул эшек жанагы акинемне кылып жүрөт деп атамайт. Эшек. Мына бирок мен тиги кесип койгоно багы жиним келген сөгүнүп атам. Мына бооломада. Эреңде Кытайга сатып бул эреңде Кытай бүт Кытайга сатып эреңде бизге тиги нормально. Энең сире тартчы нахуй. Тартың сен тушуда чамай. Кытайларга жердин баарын берип атат. Мына жакшынакай турган жерде, могу жерде тиги жакшынакай алып аткан жергачы 2 жыл эмне кылды. Эме кылла. Азбашны эмне кылып атабыз? Ушулардын баарына уруксат берип коюп эле болгон жердин баарын карагалачы. Мына жакшынакай алып аткан суу могу жерге эсер алдым деп кезгенбиз. Мына эсер алабыз. Каяка баткакка келип мына бүт эме кылып атышат энеңге айылдар. Ана кишилер сөгүн видео бар нерп болгондон. Мына моулар. Номер Ат башыда кен иштеткендерди сөккөн жаран кечирим сурады. Ат башынын ак моюн айыл аймагына караштуу балык суу жайлоосундагы алтын кенинде Шактал компаниясы мыйзамдуу иштейт. Нарын облустук милициясы ал жерде чыр чыгарган жарандан кечирим сураган видеосун жарыялады. Ал иштеп жаткан жарандарды оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, телефонго тартып алган. Жарандын спирт ичимдигин колдонгону аныкталган. Учурда анын сүйлөгөн сөздөрүнө жана аракеттерине юридикалык баа берүү максатында соттук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Мен Базарбай Ишембай ат башынын ак майынын тургуну 25 балык суу жайлоосуна тез алып келелик. Барсак тиги суу капкара болуп аткандан карасак жемелер касып атыптыр тиги. Анан ошол суунун мадан карасы капкара болуп тиги суунун таманын караса бөлөк жаган каспайсыңар деп. Эметан менден ошол тигилерди жооп ошону кечирим сурайм. Экинчи мындан айтылат. Элдин тиги Кыргызстандын тынччылыгына караштуу элдин. Анан жанагындай башаламандык уюштургандай ой жок. Баягы эле эмоция менен ошондой эле сөз коюп кетти. Ушу кечирим сурайм.